Арыбаңыздар ардактуу телегөрүүчүлөр, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен. Мына биз Улуу тоонун койнунда байыркы ата-бабаларыбыз ушундай суунун жээгинде отуруп алып, тоо койнунда отуруп алып, мына мындай боз үйдө санжыралардан кеп кылып, өткөн кеткенден сөз кылып дегенде кулак курчунгандырып, бул сөздүн учугун улашкан экен. Бүгүн биз дагы мына ошо Санжыра подкаст берүүбүздө Байдөлөт агабыздын дегенде мына ушул жерде менин маңдайымда отурган агабыздын ата-бабаларын басып өткөн жолу, тарыхы, санжырасы жана алар менен байланышкан легендалуу окуялар менен сөз кылалы деп турабыз. Байдөлөт ага куш келипсиз дегендей. Ассаламу алейкум. Эми Санжыра подкаст берүүбүздө мисалы ошо уруулардын келип чыгыш тарыхы, ал биринен өзүнүн окуялары бар, баяндары бар дегендей. Анан ошо сиздин урууларыңыз, ошондой ата-бабаңыздардын басып өткөн жолу, болмуш окуялары, окуяларга байланыштуу легендалар тууралуу сөз кылалы деп турабыз дегенде. Биринчи өзүңүздүн кайсы уруудан тараганыңыздар, уруу жет атасын билбеген жетесиз кул деп коет. Жет атаңыз тууралуу кеп кылып, алардын тарыхый окуялары кандай басып өткөн, ошо тууралуу маек үстү баштайлы деп турабыз. Тарыхына токтолсоңуз. Ошо жетиген уруусунан болобуз. Өзүбүздүн атыбыз Байдулат, фамилиябыз Абдырахманов. Анан биз эми кичинекей кезибизден эле чоң атабыз багып алыптыр. Төлөгөн деген киши ушу мурунку Канзавод 53-тө ушул жерде жашачу, көп жыл ошол жерде эмгектенди, начальник участка болуп, суу тармагында кызматта иштеп жүрүп өтүп кетти. Киши 100гө таяп кетти. Ошо чоң атабыздын өзүнүн атасы Дүйшөналы деген чоң атабыз, чоң атабыз ошо санжырайчу экен да. Ана киши аябай чоң санжырачу экен. Ошол кишилерден баягы атам уккандарын, чоң атам уккандарын, чоң атамды ата деп чоңойдум да, анан ошо атамдын уккандарын анча-мынча окуяларынан баягы эсте калгандарын айтып берсем болот да. Албетте. Ошо өзүбүздүн чоң атабыз ошо Төлөгөнүн атасы Дүйшөналы, жана санжырачы чоң атабыз. Анын атасы Байгоңур деген киши болуптур. Ошо Байгоңурдун 9 уулу ушу Каратал жапырык өрөөнүндө ичинде турушуптур. Совет өкмөтүнө чейин мал жандуу бай кишилер болгон экен. Анан баягы Совет өкмөтү уюшулгандан кийин анан ошол бул жердеги отурган чоң аталарыбыздын баарын Сегизинчи март чорого көчүргөндө мындай кулакка тартабыз деп мал жанын колхоздоштурууга өткөрүп, анан көчүрүп түшүрүшүптүр да. Анан ошол Байгоңурдун 9 баласынын эң кичүүсү ошо Дүйшөналы биздин чоң атабыз болот да. Ошо Дүйшөналы чоң атамдан ошо менин атам чоң атам төрөлгөндө чоң энебиз өлүп калыптыр. А кишинин сөөгү бул Тешик жайлоосуна коюлуптур. Андан чоң атабыз Байгоңурдун сөөгү болсо ушул өрөөндөргө коюлуптур да, жапырыккачы. Анан ушу Тилеке уул деп коет, анын атасы Тилеке Байгоңурдунчу. Жалпы эле ушул өрөөндө турушчу экен. Жапырык өрөөндө туруп, жайкысын Сөңкөлгө жайлоого чыгышчу экен илгери. А кезде азыркыдай жер талаш жок, сеники меники жок, эл ынтымактуу да. Анан Төлөккө кышташчу экен. Азыр туугандардын көбү Төлөктө. Туугандар бар, эми көп деле катышпай кеттик, бирок ошо жакта деп билебиз да. Жайкысын Сөңкөлгө чыгып, эгин-тегин 8 март чорого айдашчу экен. Анан Совет өкмөтүнө чейин эле Байгоңур ата өтүп кеткенден кийин баягы орустар келип, эл үркүн болгон кезде ошо үркүнгө дагы кабыл калышыптыр чоң аталарчы. Анан ошондон 8 ушул Сөңкөлдөн көчүшүп жазында качышып, Кочкорго орустар келди, элди кырып атат деген угуп, анан ошондон качып арпа аркылуу Кытайга чейин өтүп барып келишиптир да. Анан Кашкарда туруп келишкен да булар анда. Бир аз эле убакыт болуштур, ушу 6 айдайчы. Себеби бул жерден көчүп атканда бир чоң атабыздын баласы аттан жыгылып, бул эмеде Шороодо калып калыптыр, үй бүлөсү мененчи. Анан андан ары көчүп баратып, Байгоңур чоң атабыздын кемпири биздин чоң энебиздин атын билбейм, бирок аябай чоң киши экен. Ат көтөрө алчу эмес экен да, бир сарала бээси эле көтөрүп бастырчу экен. Ошо сарала бээси Кытайга жетейин дегенде арпадан өтүп баратканда өлүп калат экен. Анан ошол жерден баягы апабызды таштай албай, калган балдарыңарды кеткиле деп, анан мен чоң атам 9 уулдун кичүү баласы тиешелүү болуп калат эмеспи, азыр деле ошондой эмес, кичүү баласы дегендей. Анан Дүйшөналы чоң атам ошо апасы менен калат экен да. Анан калып, ошол жерде калып калышат экен. Тигилер Кытайга киргенде Кытайлар кайра мал санын тоноп, кайра кубалап, анан ызычуу болгондо анан кайра канча айда дейт, 6 айда деп бир айтат, 3 айда дейт, аныгын
биздин да эсибизде калбай калыптыр. Кайра бери чыгып келишиптир да. Кайра чыгып келишип анан баягы чоң атамда калган мал санын айдап алышып, анан кайра ошо 1 жыл айланып жүрүп качып. Анан 1 жылдан кийин келип анан мал салы да түгөнүп эчтекеси калбай калышканда кайра келип анан шорого келет экен. Шорого келсе ошондо бир чоң атабыз шороодо баягы аттан жыгылып баласы ооруп калып калган чоң атабыз ошо шороодон качкан кишилердин баардыгын эгин-тегинин бастырып, жыйып, ар бирин өзүнчө ороого салып коюптур дейт. Ошонун жардамы менен эми Алланын жардамы болду биринчи. Экинчи ошол чоң атабыздын бир туугандарга болгон күйүмдүүлүгү менен ачкачылыкка кабылган жокпуз дейт да чоң атабыз. Ошо атам айтып бергендери ошолор. Анан чоң атабыз ошо кулакка тартылып кете турган болгондогу ошондон сактап калган экен дегенде бир окуяны айтып аттыңыз эле. Ошо чоң атабыз кичүүсү болгондуктан баягы улуу агаларынын мал жанын анан башка элдердин да малын багып, өзү да мал жандуу кишилер экен да. Анан бул жакта ошо жапырыкта турганда баягы арыз жазышат экен да, колхозго баш ийбей атат, Совет өкмөтүнө баш ийбей атат дешип, анан ага кезде эле бакановстор болот да. Ошентип арыз жазганда чоң аталарыбызды баягы милициялар менен келип айдап келип анан баягы суракка алып антип минткенде ошондо бир түндө келип анан элдерге малын таратып ийип, анан ошо кулакка тартылбай калыптыр да чоң атам. Малын бир туугандарыныкын бир тууганга калган жаңы колунда жокторго таратып ийипчи. Ошондон кулакка тартылбай калып калыптыр да Дүйшөналы чоң атабызчы. Жетиген урусунан тарганбыз, биз жетиген урусунун урпактарыбыз деп атпайсыздарбы? Бул жетиген урусу баягы кыргыздар оң канат, сол канат анан ичкилик деп бөлүнөт да. Кайсы канатка кирген, анан тектеш кайсы уруулар менен канатташ болуп улуу эме бутак тамырларга тарайт деген. Жетиген урусу эми азыр баарына эле маалым болуш керек, сол канатка кирип калабыз санжыра боюнчачы. Биз билген санжыра боюнча. Анан жетиген уруусу негизи түбү Каратал атадан тараган деп коюшат. Караталдан жетиген, Төбөй Сабай, Кушчу, Мундус, Кытай уруулары ушу жети урууну бир тууган Караталдын балдары деп бир санжырада ушундай айтылат да. Эми азыр санжыра көп да, баары эле оюнан ар ким ар кандай айтып атпайбы? Анан биздин чоң атадан уккан санжыра боюнча ушундай да. Ушу жети уруу жалпы жонунан жетиген аталат деп да бир укканбыз да. Түбү Каратал атадан тараганбыз деп. Анан жетигендер мактанып калат эмеспиз бизчи, жетиген төбөйлөрчү тиги. Биз Манастын тукумубуз депчи. Себеби түбү таластан келишиптир. Анан Каратал атабыз ошо Манастын тукуму экен да. Анан эми аныгын ким билет, анан негизи ошондой деп баягы Оз эки санжырада ошентип азыр талашып мактанып калып атпайбыз баарыбыз эле. Эми кыргыздын баары эле баягы Баатырдын ханынын тукумубуз деп мактанабыз го. Биздин мактанган жагыбыз ошо да. Жетиген урусуна байланышкан кандай уламыштар да санжыралар негизи айтылат дегеним, анан урууганын ичинен чыккан атактуу инсандар тууралуу да айтып өтпөйсүзбү? Эми жетиген урусунан көп атактуу инсандар чыккан да. Өткөн мурункулардан алсак Эр Солтоной деген баатыр чыккан да, чоң ата бабаларданчы. Бул Эр Солтоной баатыр ошо калмактар Кытайлар менен урушканда ушундай аябай эр жүрөк адам экен да. Ошо бул Нарын, Ысык көл, өрөөнүнөн кубалап чыкканга чоң салым кошкон экен да. Кимдерди? Эр Солтоной баатырчы. Калмактарды да? Калмактарды, Кытайларды кубалап чыккангачы. Эми бул Кыргызда өзүңүздөр билесиз да, эр деген наам асыл адамга берилген да. Эр Манас, эр Төштүк, эр Табылды депчи. Ошондой бир 5-6 эле адамга берилиптир да, эр деген наамчы. Ошонун бирөө Эр Солтоной баатыр да, жетиген урусунан чыккан. Андан кийинки баатырыбыз могу кийинки келген жуңгарларды кубалап, Сөңкөл өрөөнүнөн кубалап чыккан Кудайберген деген ошо чоң аталар, чоң бир 5-чи аталардан кошулуп калабыз. Чоң аталар азыркы жанагы депутат болуп жүрбөйбү кызы Суравалдиева дегенчи. Ошонун чоң аталары болуп кетет буларчы. Элвира Суравалдиева. Элвира Суравалдиева. Ошолордун чоң аталары да Кудайберген баатыр деген. Ал дагы 30 000 кол топтоп уш жерге келген 100 000 ойротту кол топтоп алып Сөңкөлдөн баштап кубалап, ойротторду чаап, ошондон кийин 30-40 жылга чейин ойроттор кол сала албай калган дейт да. Ушундай чоң баатыр болуптур да. Көп атактуу инсандар бар. Сүймөнкул Чокморов кийинкилерден алсакчы.
дагы көп адамдар да, көп инсандар бар да, биздин Жетиген уруусунан чыкканчы. Анан мындай айтканда Жетиген уруусу жанагы канатташ уруулар, Жетиген, Төбөй Сабай, Кундуз, Кушчу уруулары ошол сол канатка кирип бир эле ошо атадан тараган деген ушинтип укканбыз да биз Санжирадан, чоң атабызданчы. Анан азыр китептерден карасаңыз ар кандай экен да, бирок талаш маселе экен да көбүчө. Анан бизде бир мындай эдинный эме жок болуп атпайбы? Ооба, эми ар ким билгенин, билгенин укканын жоромолдоп айтып Санжира ошон менен баары акырындык менен тарых такталат болуш керек. Негизи атабыз ушул Каратал Жапырык аймагын жердеген деп сөз кылып атпайсызбы? Ошол аймактарга байланышкан уламыштар тууралуу көп айтчу деп атасыз да. Ошолордон айтсаңыз, эмне уламыштарга, эмне тарыхый окуялардын сизге айтып ошол кулагыңызда калды эле деген? Мен чоң атамдан айткан, эми биз баягы бала кез болуп көп маани бербей койтурбуз, көп нерсени айтканда. Анан биздин орчунду маани берип угуп калганыбыз эле ошо Каратал чоң атадан тараганбыз. Биздин урааныбыз Каратал болчу, урушканда калмактар менен деп чоң атабыз айтчу экен да. Анан Манас атанын сөөгү Караталга коюлган деген ушундай санжыраларды укканбыз да. Каратал тоосуна коюлган депчи. Анан мен даана ошолор даана эсимде калыптыр да. Анан атам, чоң атам тирүү кезде талаша берчүмүн, ата, тиги таласка коюлган деп атпайбы, көлгө ошко коюлган деп атпайбы деп элечи. Анан ай балам ушундай деп уккам мен дагы деп атам айтып калчу да, чоң атамчы. Анан мен орчундуу окуялардан ошол анан эми бул жерлер баягы Аллах Тааланын берген бир кооз, бейиштей жерлери да, Сөңкөл жайлоосу, эмне деген жайлоо, Каратал Жапырыктын ичи. Илгери элдер ынтымактуу болуп эле, азыркыдай болуп бөлүнүп чагынып, жер коруп бири-биринен эметпей эле бүт эле аралашып жашап, кышкысын Төлөккө барып кыштап, жайкысын Сөңкөлгө чогуу чыгышып эле, ар жак бер жагы Актала, ар жагы Жумгалдыктар, бер жагы Кочкорлуктар чогуу эле аралашып жашачубуз деп калчу чоң атамчы. Ошо чоң атам 24-22 жылдары төрөлүптүр, өзүм чоң атам. Анан ошо атасы Дүйшөн абалы ошондо Сөңкөлгө чыкчу экен. Анан чоң атам айтып берген да бир окуясын айтып коеюн. Ошо бир жылы ошо Сөңкөлдө турсак, бир көп эл келди дейт да, кичирээк бала болчумун дейт. Анан эле келе баштады, казактар экен деп айта башташты дейт да. Бул баягы 37-жылдардагы ошол жылдары болсо керек. Анан ачарчылыктан ооп келген казактар болуш керек. Анан атам ошо даана билем дейт, даана билгенине караганда ошо бир 10 жашка таяп калган кеси го деп ойлоп коем да. Анан келип эле Сөңкөлдү айланып келип эле баягы агесте элдин баары эле тоого чыгып кетчү экен да. Ак ичкеничи, малы бары деле, малы жогу делечи. Анан ошо калмагашуу менен чыгып келишти дейт, Кочкор жактан. Келип эле анан Кочкорлуктарга барышып, анан аяктан элдер бөлүп алып, элдердичи ачка дейт, бүт баары жыртылган, аскан, тоскоон дейт. Анан биздин үйгө да бир 30-40 киши келди дейт. Анан чоң атам өзү жеке чарба. Бизде үйгө 30 киши келип турган, 30-40. Чоң атам өзү жеке чарба болуп, мал жандуу киши экен. Анан чоң небеси өлүп, ошо бир 2-3 жыл болуп бой жүргөнбүз дейт да. Анан ошо келди дейт, анан келип эле ар бир үйгө бөлүшүп эле, баягы сакалдуулар бөлүштүрүп эле бөлө баштады дейт. Баягы акыбалына жарашачы, сен баланча киши сен деп. Кочкорлук, Жумгалдык, тиги Акталалык деген жок дейт. Жалпы эле бөлүп эле баланча малы бар, баланча сен күзгө чейин ак бересиң. Ачка экен бир туугандар деп эле, казактар экен дейт ачка. Анан келип эле тиги атам, чоң атамчы. Коюн сойдуруп эле, казан кастырып эле баягы келген жигиттергечи, казак жигиттерге. Анан отун жагып, от бышырып эмете баштады дейт. Анан бир кезде эле чоң атам, Дүйшөн абалы чоң атамчы. Ошо ары кабак жакка кетип эле, атаң көрүп болбой калыптыр деп эле эметип калды дейт. Эмне болду ата десем эле, атаң көрүп болбой калыптыр деп эле тияка жанагы кабакта жаткан эмени жеп атышыптыр деп элечи. Бир 2 күн мурун бир төөн тайлагы өлүп калган дейт, кабакка түшүпчү. Анан ошону мен чуркап барып тескерип аламын, билбейм дейт. Барып карасам эле ошо бир 10-15 ошо төөнүн баягы өлүп калган тайлакты союп туруп, чийкилей жеп ийишиптир дейт. Анан чоң атам урушуп эле айдап келатыптыр дейт, баскыла, бол токтоткула депчи.
эмне мынтип атасыз десем эле атаң көрүп болбой калыптыр. Эми өлүп кетпесе экен деп элечи. Анан ошентип тамак пышкандан кийин да тамакты ченеп берип, ачыгып калган эмелер. ачыгып калган кишилерчи. Көрсө ошо 2-3 күн мурун эле келип анан ошо биринчи келген айылдардан тамак берип ишип анан көп жеп алып көп киши өтүп кетиптир да, өлүп калыптыр да, өзөгүнө түшүп кетчи. Анан баягы кыракы кишилер билет да тигилер. Анан ошентип кичинеден тамак берип анан ошентип күзгө чейин жүрдү дейт ошо биз мененчи. Анан күзүндө баягы бышыкчылык эми чүйгө баргыла деп чүйгө кетирдик дейт. Айран сүт, сүзмөсүн, бүт баарын чогултуп бердик дейт. Анан гүл азыгын берип анан чүйгө кетирдик дейт. Ошондо чоң атамдын кемпири өлүп, биздин чоң энебиз өлүп калган экен. Анан ошо экинчи кемпирин ошо казактардан алыптыр да, чоң атабызчы. Азыр балдары бар, ошо бир тиги атам минилерчи, ошо тиги чоң энебизденчи. Саадат деген чоң энебизден. Жакшы киши болчу, аябай бала кыял. Кийин эле кайтыш болду кишичи. Чоң атам бир топ жашка баргандан кийин анан тиги жаш эле болсо керек, жакшыраак алса керек. Ошо күйөөсү ачкадан өлүп калган казак келин экен, ошону алыптыр да. Ошол атаңыз менен байланышып чогуу жүргөн жайчы адамдар болгон, баягы кар жаадыр деген ушундай окуялар болгон деген дагы окуяларды айтып аттыңыз эле. Ошол ал ким деген жайчы болгон, кандай элге кандай пайдасы болгон андай адамдардын дегендей. Биздин укканыбыз боюнча ошо атам айтып бергени боюнча чоң атабыз ошо Дүйшөналдын агасы, 9 уулдун бирөө Боронбай деген чоң атабыз Исраил бакшы деген ошо Эмгек Дала, азыркы Эмгек Дала айылында мурунку лай суулук киши да. Ошол досу болуптур да, жайчы киши болчу дейт. Мында Акчайдын күнү кар жадыралчу дейт да. Бул ошол жайчы илимин билген, атадан балага өткөн баягы кыргыздардын ата бабасынан бери эле жайчылар болуп, ошолор баягы душмандардан сактап, жайчы илимин, дубаларын үйрөнүп, душмандарды ашуулардан тоңдурган чоң жайчылар болгон да. Алланын кудурети менен ошондой бир нерселерди билген адамдар болот экен да. Анан ошондой адамдардын бирөө болсо керек деп ойлоп коебуз да азыр ошо Исраил бакшыны. Ошо Эмгек Далада лай суулук киши болуптур. Ошо чоң атамдын агасы Боронбай чоң атанын досу болуптур да. Анан атам ошону өзү айтып калчу, Төлөгөн атамчы, ошо мени баккан чоң атам. Бир жолу Сөңкөлдө бир чоң той болду дейт, 2 күн. Анан бир күн той болду, экинчи күнү дагы той болду дейт. Анан баягы элдер тажап тойдончу. Баардын кызыгы кетип, улактын да кызыгы кетип, күрөштүн да кызыгы кетип. Анан элдердин көңүлү келбей калганда анан аксакалдар барып айтат экен да. Исраил, бир кызык көргөзүп койбойсуң элге депчи. Анан баягы Исраил бакшы макул дейт экен. Бир арчанын өңгөчү турган дейт эшиктин алдында. Мону өңөрүп барып, жана каз уяга тыштагыла депчи. А кезде жана Сөңкөлдүн бер жагында каз уя деп атпайсызбы? Ошол жер аябай камыштуу жер болчу дейт. Ошо камыштын арасына чыттап койгула дейт. Макул деп эле бир жигит өңөрүп алып барып баягы дөңгөчтү алып кетти дейт. Анан бир кезде баягында эле унутуп калыптырбыз дейт. Бир кезде эле кашты деп угуп калдык дейт. Карасак эле баягы камыштан бир кулжа атып чыгып эле элди аралай качты дейт. Атам өзүм көргөм дейт да мунучу, чоң атамчы. Анан баягы той болуп аткан эл, тиягы Актала, биягы Кочкор, нарындыктар, баягы улактар шереңиш, күрөш болуп той болуп атат да. Баягынын баары эле баягыны кубалап жөнөдү дейт кулжаны. Анан аксак кулжа дейт да, бир бутун арткы бутун сүйрөйт дейт. Анан эле мына жетебиз эле элдер кубалайт дейт. Тоо тарабын көздөй качат дейт. Узабайт дейт. Тоого баратканда эл азыр калса кайра бурулуп элди жарып качат дейт. Ошентип атып анан бир кезде баягы аттын баары баспай калды дейт. Жөө баспай калды дейт. Анан мына деп эле кайра баягы көлдү көздөй качты дейт да. Анан көлгө качып баягы кас уяга жетип эле кирип кетип эле анан баягы тегеректеп барып эле элдерчи. Мына тос деп эле баягы тыкыз тегеректеп кирип барса эле баягы дөңгөч жатат дейт, кайра элечи. Бул дөңгөччү. Атам өзү ошону көргөм деп калат да, чоң атамчы. Өз көзүм менен көргөм депчи. Чоң атам деле көп жыл начальник участка болуп ооздочу. Биягы Онарчадан биягы Ак Кудукка чейин ошо регионду карап көп жыл 40 жыл иштеди. Актив чалыш киши болчу. Анан ошо чоң атам өзүм көргөм деп ошол киши айтып калчу да.
анан өлөр өлгүч айтып жүрдү ошо окуянычы. Ошондой окуялар анан ал эми Ысрайыл бакшынын ошо көп окуяларын айтып берген да, анан эми азыр мындай эсте калгандар да. эсте калган ошол да. Анан жана куучу киши болчу дейт, төрөй албай аткан келиндерди төрөтүп жана кубалап ат менен. Ошо бир жолу кетип баратсак тиги өпкөсүн чиштеп качып баратат деп ошо бир биз көргөн жокпуз дейт. Анан куу ит өпкөнү чиштеп качып баратат деп эле сайды кубалап эле кетти дейт, атын чапкылап элечи. Анан эле бир кезде келди дейт, эптеп ажыратып калдым депчи. Анан ошондой баягы көзүнө көрүнчү экен да. Эми Алланын кудурети менен ар кандай адамдар бар экен да, ошондой көз олия адамдар, куучу бакшы адамдар, ошондой адамдардан экен да. Биз өткөн эми бизге жомок да эми. Эми ал кишилер бирок болгонун эми эч ким тана албайт да, чындыгында болгон өткөн андай кишилерчи. Негизи эле илгери баягы ар бир адамдар эми баягы санжырага, болмуштарга кызыккан, ошонун түбүн сүрүштүрүп тактаган адамдар көп болгон да. Анан санжыра ачышып жаштырган учурлар болгон деп атабыз. Ошолордон кеп кылсак, санжыра ачтырып жаштырганда кандай эмнесин такташкан, байгесин эмне койгон деген маалыматтар дагы азыр айтыла калып жүрбөбү? Мен уккандан ошо чоң санжырачылар илгертеден ошо биз эми өзүбүздүн чоң атабыздын эле окуясын ошо бир жолу чоң санжыра айтып бир атадан жаңылып калып санжыра айтышып атыпчы. Төбөмелдешип анан баягы байгеге төбө коюп коюшчу экен да, баягы байлар айтып турат да, байманаптарчы. Ошондо бир атадан жаңылып утулуп калгам деп атам айтып калчу деп калат да. Бир атаны туура эмес айтып алыпчы, караңыз. Ошончо уруу, ошончо эмеденчи. Анан бул илгери ошо Дүйшөналы чоң атабыздын атасы санжыра айтып жашып. Жок, Дүйшөналы чоң атабыз айтып атат да. Анан эми Дүйшөналы чоң атабыз ошо санжыра айтып аткан чоң атабыз деле ал деле кыйын киши болуптур. Ушу нарын өрөөнүнөн өзүбүздүн туугандардын малын айдап барып Анжиянга саттырып, ошентип пулдап соода кылган киши экен да. Анан эми ал кезде ат менен элестетиңиз, бул жерде ат башынын базарына машина менен барып киргенден кийин алып кетип атасың. Анжиянга чейин айдап барып анан сатып, элдин мукташтыктарын, бир жылдык мукташтыгын алып келип берчү экен да. Ушундай соодагер адам экен чоң атабызчы. Анан ошол чоң атабыз санжыраны аябай жакшы айтчу экен да. Ошондой санжыра айтышып атып, атаң көрө утулуп калбадымбы деп өзү айтып калчу дейт да. Ошентип бир төбө албай калбадымбы депчи. Тиги бир атадан жаңылып калдым депчи. Эми санжыраны айтканда илгери баарын тактап турушчу экен да аксакалдарчы. Мындай бирди азыр санжыра деп ишенбей атпайбызбы? Бирок биздин санжыра менин оюмча да жанагынча деңгээлде айтылып атса, жанагынча киши тактап атса, демек биздин санжыралар так эле экен деп коебуз да. Так эле го депчи. Эми бир 90%ке чейин так го деп ойлойм да. Бирин экин болушу мүмкүн да, бир аз жаңылыштыктар. Биз санжыра баягы Долон бийден эле башталып калат баягы. Долон бийден башталып анан кийинки Тагай бийдин урпактары болуп калып атабыз да. Анан сиздердин Жетиген уруусунун ичинен кайсы урукка барып киргенсиздер? Жок, Жетиген уруусу өзү чоң уруу. Чоң уруу да, анан урукка дейм, урукка. Жетиген уруусунун ичинен биз Тилеке уруусу деп коебуз. Урукка. Тилекенин балдары деп коебуз. Тилекеден Байгоңур. Анан азыр мындай Тилекенин балдары деле ошо Аллага жаккан киши болсо керек, ошо укум тукуму көбөйтүп бир 300 түтүн болуш керек азырчы. Анан ушул эме делеби? Жок, азыр көбү Бишкекте нарында турат, анан айылда деле аз эле да. Анан бала бакырасы менен ушундай чамалап калды дейт. Мындай чогулганыбыз бир 100 түтүндөн ашык чогулуп жүрөбүз да. Тилеке атанын балдары депчи. Сиз баягы чоң атаңызды ээрчип жүрүп, уламыш угуп, болмуш окуяларынан кабардар болуп жүрүп, анан кызыгып калдыңыз да. Андан кийин өзүңүздө толуктап, бир санжыра жыйнап, бир аракет кылган учурлар болдубу же? Мен ошону такыр ойдо бар да, бирок ошону кыла албай жүрөбүз да. Мен бир нерсени мындай угуп же окуп калсам, мисалы жана 40 чоро деп бир мүрзөлөрдү угуп алып бир аксакалданчы. Ошону Манастын болгон Семетейди бүт окуп, ошо 40 чоронун чын эле каяка коюлганын бүт карап окуп, ошо 10 жылдан бери ошону иштеп келатам да. Сураштырып, тияктагы мүрзөлөрдүн кебетеси кайсы кылымга таандык, кайсы жылга таандык деп ошону сураштырып, мындай бир нерсени угуп калсам тактаганга аракет кылам да. Анан угуп калып эле айта албайсың да. Анан чынбы калппы
Анан кээде укканыңды айтасың, калпчынын эми бере албайбы. Сиз уккан боюнча ошо мына Кыркчоронун күмбөзү ушул Каратал Жапырык өрөөнүн ылдыйкы бөлүгүндө деп ошол жирет эмгек талайынын аксакалдарынан угуп анан ошондон сүрүштүрүп калдым деп атпайсызбы? Жалгыз терек Сүрүштүрүп көргөндө айырмачылык эмнелерди байкадыңыз мисалы? Эмне себептен ал жерге коюп калышы мүмкүн? Дөөлөр да окшошуп атат деген. Ооба, жалгыз теректик аксакалмын деди да, Бишкекте турам деди. Анан жалгыз теректиктерге барып сурадым аксакалдарданчы. Ушунда Кыркчоро деп айтып коет экен могу дөңсөөлөр десем, алар билбейт экен. Анан эмгек талаалуу аксакалдардан сурадым. Анан чоң атабыз болсо өтүп кеткен, сурай албайсың. Анан алар деле билбейт экен да. Анан тиги аксакал Бишкекте турам деген. Аты жөнүн сурабай албай калып, бир өкүнүч ошол болду. Анан бул жерден жанагы Семетей Баатыр Кыркчоро калмактарга кошулабыз дегенде кубалап келип атпайбы? Ооба. Мен Манасты, Семетейди ошонун атайын окуп чыктым да, бүт кайра эпосту окуялар кайра кайрылып. Мен өзүм башынан эле 3 класстан баштап Манасты көп жерин билчүмүн да, окупчу, кызыгып аябайчы, күн түндөбөй окупчу. Анан кайра анан канча жылдан кийин караңыз, ошо бир 30 жылдан кийин кайра кайталап окуп чыктым да ошол окуя үчүнчү. Анан карасам бир вариантында Кочкорго коюлду деп атат, бир вариантында Караколго коюлду деп атат. Анан Кочкордон да сураштырып көрдүм, кандай мүрзөлөр бар тигипи депчи. Анан алардыкы кичине кийинки кезде мүрзөлөр мени мага көргөзгөндөрүчү. Эски көрсөтөндөр. Эски эмес да, кийинкирээк да. Анан тиги жердеги мүрзөлөрдүн санын көрдүңүз да, 40 болуп атпайбы? Ооба. Анан тиги абышка деле аксакал деле жөн эле айтып койгон жокко дедим да. Алып келип коюн союп Куран окуп атат Кыркчоронуку депчи. Жөн эле айткан жок. Ада бирөөдөн укту да. Ата бабаларынан балкимчи. Анан ошон үчүн ишендим да, мындай жөн эле окусам ишенбек эмесмин да. Анан жанагынтип малын союп атат. Анан ошол киши айтып берген Кыркчоронун күмбөзү депчи. Ишендим